Қазақстан стратегиялық саяси жана экономикалық жактан Кыргызстандын эң жакын өнөктөшү. Буга чейин эки мамлекеттин ортосунда 150дөн ашык макулдашуу жана келишимдердин укуктук базасы бекемделип калган. Ал эми бүгүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга келиши менен эки өлкө ортосундагы алакалар жаңы деңгээлге чыгары күтүлүүдө. Расмий сапар эки тараптуу кызматташуунун деңгээлин тастыктаган визиттин эң жогорку формасы. Дипломатиялык кызматташуунун жаңы барагын ача турган расмий сапар менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн өлкөгө келди. Аларча резиденциясында Кыргызстандын жана Казакстандын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилип килем төшөлгөн. Мамлекет башчылары учурашкан соң эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Расмий делегацияларды тааныштыруу жана ардак кароолдун аскерлеринин салтанаттуу маршынан соң мамлекет башчылары эстеликке сүрөткө түшүп, чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүгө багыт алышты. Анда өлкө лидерлери кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелерин, аларды мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама-каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Осы маңызды сапар ел жеримиздин арасындагы ынтымакташтыктын дамууна, одан әрі дамууна зор серпин беретини сөзсүз. Соның арқасында стратегиялық серіктестігіміз да нығая түспек. Қырғызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө бул эки мамлекеттин негизги стратегиялык багыттарынын бири. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаевдин тар жана кеңири форматтагы жолугушууларында айтылды. Чек арасы чектешкен эки мамлекетти бир катар социалдык, экономикалык долбоорлор ишке ашып келет. Ошондой эле бир тууган эки мамлекетти аймактагы коопсуздуктан баштап маданият, спорт жана күнүмдүк тиричиликке байланышкан тыгыз мамилелер байланыштырып турат. Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык байланыштарды өнүктүрүү маселеси негизги орунда. Өлкө башчыларынын кеңири курамдагы жолугушуусунда кызматташууну активдештирүү үчүн ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү зарылдыгы айтылды. Ошондой эле кыргыз-казак чек арасындагы тыгындарды болтурбоо маселеси көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров ал үчүн баардык күч аракетибизди жумшоого макулдаштык деп билдирди. Бүгүн биздин өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнүн 30 жылдыгында биз кыргыз-казак кызматташтыгынын өткөн жылдагы темп менен мындан ары да кеңейтүүгө жана күчөтүүгө, бири-бирибизди эл аралык аренада колдоого, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүгө даярбыз. 30 жылдык мезгилде эки тараптуу мамилелердин позитивдүү дараметинин акырындык менен топтолушу
учурда Кыргыз казак достук жана өнөктөштүк мамилелеринин негизин түзгөн бир катар маанилүү келишимдер жана макулдашуулар кабыл алынды. Быйыл Кыргызстан менен Казакстан Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленүүдө. Маарекелүү, маанилүү жылда биргелешкен күч аракеттер менен Кыргызстан жана Казакстан эки тараптуу кызматташтыгын стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлине жеткирүүгө көңүл бөлөт. Казак-Кыргыз ынтымакташтыгы барлык салада каркынды дамып келе жатыр. Осы байланысымыз стратегиялык сериктестик және одақтастық рухында нығая түсуде. Бұған қос халыққа ортақ құндылықтардың арқасында қол жеткіздік. Біздің түпкі тарихымыз бір, тіліміз бен салт дәстүріміз ұқсас. Ғасырлар бойы тату көрші болып, Алатаудың қос қанатында өмір сүріп келеміз. Мұның бәрі қазақ пен қырғыздың достығына мызғымас арқау болары сөзсіз. Миңдеген жылдар бою канатташ жайгашып, үрп-адат, каада салттары сиңишип калган эки элдин достугу жалпыга маалым. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Тагыраагы Кыргызстандын айыл чарба, экономика жана коммерция, билим берүү, маданият, транспорт, юстиция, тышкы иштер министрликтери жана президенттин Ош Ысык-Көл облусундагы өкүлдөрү кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюшту. 1996 жылдын 26 августундагы жарандык жана кылмыш жазык иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протокол. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы чек ара аймактарындагы табигый өрттөрдү алдын алуу жана аларды өчүрүү боюнча келишим. 2006 жылдын 4 июлундагы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы билим берүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы авиациялык издөө куткаруу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу 2022 жылга карата тышкы иштер министрлигинин ортосундагы биргелешкен аракеттер планы. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги менен Казакстан Республикасынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы айыл чарба тармагындагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын экономика, коммерция министрлиги, Казакстан Республикасынын соода жана интеграция министрлиги жана Joint Technologies компаниясы ортосунда Кара суу жана Ак Телек автожол постторунун аймагында өнөр жай соода логистикалык комплексинин инфраструктурасын инвестициялоо боюнча меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун акиматынын ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Түркистан облусунун акимат ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Алматы облусунун акиматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишим түзүү ниети жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Караганда облусунун акиматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Актөбө облусунун акиматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен Казакстан Республикасынын Атырау облусунун акиматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум. Эки тараптуу келишимге кол коюлган. Бул келишим ушул чек арабыздагы индустриалдык оптово логистический центр курулат. Андан тышкары дагы 3 оптово логистический центрлар курулмак. Казыркы күндө казак тарап менен инвестор табылып, бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбө болгондой меморандумга кол коюлган. Бул меморандум ушу биздин ичара соода жүгүртүүбүзгө дагы кошумча бир салым кошот деген ишенич менен үмүт кылып турабыз. Туризмди күчтөндүрүү ошол эле мезгилде соода саттык иштерин жалпы эки элдин катташуусун жеңилдетүү бир топ иштерге кол коюлду.
Расмий сапардын алкагындагы сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагында сейилдешти. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.